31 жаштагы Айгерим Самидинова жеке ишкер. Ал мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жайга ээ болуу үчүн 1 жыл мурда эле арыз жазган. Ал долбоор былтыр аяктап кезеги жетпей калган. Каарманыбыз эми жаңы программа аркылуу үйлүү болсом деп турат. Азыр списокто бармын. Буну биз бир жыл мурда тапшырганбыз. Анан пандемия болуп калып, анан эми кайрадан кирдик списокко. Мой дом 2021-2026 жыл деген жаңы списокко кирдик. Мурда 14%тен башталчу эле, азыр 8%тен башталыптыр, жакшы. Бул эң чоң шанс болду биз үчүн, частная сфералар үчүн. Мисалы үчүн башка банктарда, частная сферада 20%тен башталат. Айгерим сыяктуу буга чейинки долбоорго илинбей калган 5000 жаран бар. Ал эми жаңы «Менин үйүм 2021-26» программасы тууралуу кеп кеңеш алуу үчүн ипотекалык компаниянын имаратына келип тактоого болот. Бизден жарандар көбүнчөсү жанарыки бизде электронный заявка берилип баштаганына байланыштуу көп келет, ошол суроолор көп болот. Анткени алар электронный заявканы көп толтура алышпайт, түшүнүшпөйт көбүнчөсү. Биздин сайтта деген ошол электронный портал боюнча, электронный заявка боюнча информация бар, бирок аны көп окушпайт. Ошол себептен көбүнчөсү бул жакка келип, сурап, консультация алып, жардам берүүчүсүнө ошол жерден эле жардам берип, регистрация кылганга жардам беребиз. Эске салсак, сөз болуп жаткан жаңы долбоорго арызды онлайн гана тапшырууга болот. Ал үчүн ипотекалык компаниянын сайтына кирүү керек. Мурдагыдай кагаз төрүндө кабыл алынбайт. Ошол өзүнүн паспорттагы данныйлары менен бизге заявканы толтурат. Андан кийин биз ошол жаран макулдугун берет, өзүнүн жеке данныйларын обработка кылганы. Биз ошол макулдугун алып туруп, биз түндүк санариптешкен түндүк системасынан салык инспекциясы, социалдык фонддон жана госрегистрдан ошол адамдын атында турак үйү барбы жокпу, биз аны ошол базадан гана текшерип алабыз да. Насыя эки түрдө берилет: жеңилдетилген жана арзандатылган. Биринчиси мамлекеттик кызматта жана бюджеттик тармакта эмгектенгендерге каралган. Анын жылдык үстөгү 4% түзүп төлөө мөөнөтү 15 жылдан 25 жылга чейин. Баштапкы төлөм 10% төлөп койсо болот, ошол турак жайдын жалпы баасынан. Эгер баштапкы төлөм жок боло турган болсо, анда ошол насыялоонун да өзүнүн талаптары бар да, кандайдыр бир күрөө коюлушу шарт. Ошондой эле ушул багыт менен үй курууга да ипотекалык насыя алса болот, аны дагы 15 жылдан 25 жылга алса болот. Ал эми экинчи багытыбыз бул жалпы жарандарга багытталган жеткиликтүү ипотека боюнча, арзандатылган ипотека. Бул биздин партнер банкыбыз КФW тарабынан берилген акчаларды беребиз. Бул боюнча жылдык пайыздык чендир 8%. Буга чейин 6-8% менен 5000дей кыргызстандык үйлүү болушкан. Арзан турак жай 2015-2020 программасына 3 миллиард сом сарпталып, 5240 жаран үйлүү болгон. Ал эми «Менин үйүм 2021-2026» долбооруна 30 миллиард сомдон көп каражат бөлүү пландалууда. Бул 15 миңден ашуун үй бүлөнү конуш менен камсыздаганга жетет. Учурда кезекте 10 000 адам бар. Талапка ылайык сатып алынуучу үйлөрдүн аянты көп кабаттуу үйлөрдү 80 чарчы метрден, ал эми жеке үй курууну көздөгөндөр үчүн 150 чарчы метрден ашпашы керек. Менин үйүм 2021-2026 мамлекеттик программасынын максаты аймактарда жарандарды кармап калуу жана ички миграцияны токтотуу. Андыктан көп кабаттуу үйлөр региондордо курулат. Мерим Эшимбекова жана Дила Бубакир уулу, ЛТР Бишкек.